кийип келгендиги жөнүндө дагы маалымат бергенбиз. Азыр болсо эми мынакей беттешти баштап жиберишти. Улакали жерде биринчи болуп аны эңип алууга ынтымак командасынын оюнчулары жетишүүдө жана алгачкы чабуулдардын бири ушул жерде орун алышы мүмкүн. Бирок бул тайгазан тагыраагы ынтымак командасы барган тайгазан ал өздөрүнүн тайгазаны демек ошол узартып чабуулга чыгуунун айласын көргөн. Бирок мүмкүн болгон жок. Эми келиңиздер биз жекеме жекеге ортоктошуп бололу. Жекеме жеке чыгуу бул ынтымак командасы үчүн негизги баягы жакшы мүмкүнчүлүк экендигин дагы белгилеп коюшубуз керек. Азыр эми курамдарга дагы өтсөк болчудай. Биринчи болуп Достук командасынан баштай берели. Команданын капитаны Таши Майлыбашев алай аттуу аргымагы менен ойналып барат. Экинчи ушул жекеме жекеде чыгып жүргөн оюнчу Айбек Темирбаев көкпет менен азыр Айбек Темирбаев мынакей Ахилестен Урмат Раушан уулунан улакты алган чагы. Ал эми үчүнчү Мыктыбек Туташев команданын жетекчиси, ошол эле мезгилде оюнчусу. Үчүнчү Жодар Жолчу уулу, бешинчи төртүнчү Жодар Жолчу уулу, бешинчи Бауыр Султанбеков, андан ары алтынчы Майрамбек Рыспеков, жетинчи Султан Русланов, сегизинчи Кыяс Ниязов жана 9-чу Анаки Азимкул уулу, 10-чу Манас Ниязов, 11-чи Белек Мукаев, 12-чи Ильяс Исаев. Урматтуу мекендештер, буйрса дал ушул оюнчулар бизге эң бир кызыктуу оюнду көрсөтөт деген ниетибиз бар. Ал эми ынтымак командасынын курамы менен кесиптешим тааныштырып өтсүн. Мына ушундай демек ынтымак командасынын курамы төмөндөгүчө. Биринчи катар саны менен Нияз Мадалбек уулу Грозныйды минип алган, экинчи Дастан Сагынбек уулу Байтору менен, андан сырткары талант уулу Адлет Геркулести минип жүрөт. Жана ошондой эле Марлис Койгелдиев Арбат менен 5-чи Аудасбек Мырзабек уулу Айторуну минип алган, 6-чы Эрлан Төлөбеков, чапканаты Байрак, 7-чи Сейитбек Анарбек уулу, чапканаты Торнадо, 8-чи Жакшылак Руслан уулу, чагылганды минет 9-чу Чубак Нурманбет уулу, десятка менен жана ошондой эле 10-чу Урмат Раушан уулу Ахилес менен, 11-чи Нуржан Мелисбек уулу Каракушту минип алган, жана ошондой эле 12-чи командага жаңы кошулган оюнчулардын бири Астаркул Табышев Амадор аргымагын минип чыккан оюнчу. Беттеш башталды. Алгачкы мүнөттөр, алгачкы жекеме жеке чыгуулар менен биз бул беттешти баштоодобуз. Ошондуктан улам жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакырып өтөлү. Эң эле кызыктуу деңгээлдеги оюн чыныгы футболдук тил менен айтканда Кыргызстандын Эл Классикосу экендигин айта кетсек болот. Жекеме жеке алгачкы тайм жана борбордук бөлүктө Айбек Темирбаев, Урмат Раушан уулу сыяктуу мыкты оюнчулар. Алардын минген аттарындагы биз жогоруда тааныштырып өттүк. Ахилес айтылуу, мына ушул Ахилес аргымагы, аны менен биргеликте Айбек Темирбаев минген көкбет аргымагы борбордук бөлүктө. Азыр жекеме жеке күрөшү орналарына бир аз гана көз ирмемдер бар. Жалпы оюнчулардын чындыгында даярдыгы дал ушул финалдык бөлүккө карата жасалды десек да болчудай. Тайпалык беттештеринде эки команда тең атаандаштарына караганда бир топ күчтүүлүк кылган. Жекеме жеке көрүнүшү Урмат Раушан уулу менен азыр Айбек Темирбаев кайрадан борбордук бөлүктө. Урмат тылды эңкейип улакка жетише алды. Бирок азыр аттагы улакты тебелип алгандыгына байланыштуу көтөрүүгө бир аз оорураак болуп жаткандай. Айбек Темирбаев дагы созулуп кол менен жакшы эле аракетин көрдү. Урмат Раушан уулу азыр такымына ишенимдүү түрдө улакты басып алгандыгын көрдүк. Ошол замат чабуулга аттанып бара жаткан мезгили Достук командасы бул чабуул башталган стадиясында этабында эле атаандаштарын токтотууга аракетин көрүүдө, артка айланып кайрадан алдыңкы иш аракетин баштоого даярданат. Нуржан Мелисбек уулуна азыр Урмат Раушан уулу өткөрүп бергиси келген, бирок анысы ишке ашкан жок. Жана сүрмө топ атаандаштарын сыртка сүрүп чыгарды. Демек жекеме жеке көрүнүшү бул талаанын борбордук бөлүгүнөн орун ала тургандыгын белгилей кетели. Бүгүн жекеме жекелерди көп көрөбүз. Анткени эки команда тең бири-биринин чабуулун өткөргүсү келбейт. Түшүнүктүү түрдө тайгазанга улакты салдырбоо алардын башкы максаты жана ошондой эле атаандаштарынан улак боюнча, салым боюнча алдыга озуп кетүү башкы максат экендигин
беріле кетели. Ошондуктан улам өзүңүздөр көрүп тургандай эң эле кызыктуу деңгээлдеги оюн башталууда. Беттештин 5 мүнөт артта калды. Жекеме менен уланууда. Азыр эрөөл уланууда. Урмат жок, азыр бул жерде 3 номердеги оюнчу ортого чыккан. Геркулес менен байкасаңыздар, Көкпет менен азыр Айбек Темирбаев кайрадан. Айбек Темирбаев албетте абдан бир мыкты оюнчулардын бири. Ушул жекеме-жеке чыгууда Достук командасынан. Бирок бул жерде биринчи болуп Ынтымак командасынын оюнчулары улакты алууда. Себеби жекеме-жеке чыгууда таластын аттарына эч качан ушул тең келген команда жок деп айтылып жүрөт. Чын эле ошондой болушу турган иш. Себеби Кыргызстандагы жекеме-жекеге чыгып жүргөн эң күчтүү аттардын бири бул Ахлес, экинчиси Геркулес экендигин дагы жакшы билесиздер. Ал эми ага каршы, азыр Геркулеске каршы Достук командасынан бул жолу 10 номердеги Манас Ниязов Бойка менен чыккан. Азыр байкай туралы, Манас Ниязов албетте анын аты Бойка чабылдагат, ылдамдыгы жакшы, бирок жерден улакты талаш бере албайт. Ошого байланыштуу азыр Манас Ниязов көбүрөөк атаандашын күтүп оюн алып барууда. Качан кичине гана катачылык болсо, ошол жерден Манас Ниязов улакты эңип алуунун аракетин көрөт. Ага каршы Адлет Талантуулу жакшы эңгенде, жакшы мынакей жыйынтыгында улакка жетти азыр Адлет. Жакшы эле көзөмөлдөп турат Адлет Талантуулу, жана алды окшойт. Бир азыр чыгынып туруп оң такымга басыш керек, бирок кооптонууда. Себеби ага каршы Манас Ниязов ар кандай бир аракетке барып коюшу мүмкүн. Манас Ниязов, барыңыздар жакшы билесиздер, Манас Ниязов бул көкбөрү боюнча чабуулчулар арасындагы кыргыз көкбөрүсүндө теңдешкис бир оюнчулардын бири. Албетте Манас Ниязов менен кошо биз мыкты оюнчуларды тааныйбыз. Ошол эле Рустам Тыналиев, Анарбек Сейитбек уулу сыяктуу ушул оюнчулар албетте өздөрүнүн баягы мыктылыгын көрсөтүп, ар качан көкбөрүнү кооздукка бөлөп келишет. Андан сырткары мынакей Нуржан Мелисбек уулу дагы Ынтымак командасынан өтө жакшы экендигин айтып коюшубуз керек. Азыр улакты Ынтымак командасынын оюнчусу Дастан алып алды, жана сол такымга баскан учуру ылдамдык жаман эмес. Тайгазанды көздөй акырындап жылжып бараткан учуру. Бирок Достук командасынын оюнчулары бул жолу жакшы эле коргонууда анткени менен өтө бир кыйчалыш учур. Нуржан Мелисбек уулу улакты алды, ал торнадо менен ойноп жаткан чагы бүгүн. Нуржан Мелисбек уулу азыр бир жолу айланып келип, андан кийин кайра жүрүштө өнүктүрүүнүн айласын издейт. Нуржан Мелисбек уулу биз буга чейин айтып өткөндөй эле абдан күчтүү оюнчулардын бири. Чамамда Нуржан Мелисбек уулуна ачылды окшойт. Абал жана салды. Нуржан Мелисбек уулу ошентип эсеп сандарын ачып өз командасын алдыга алып чыккан учуру. Достуктун коргоочусу Белек Мукаев бул жолу акырын гана атаандашын көзөмөлдөп тим болду. Чындыгында өтө жакшы абал болгон. Нуржан Мелисбек уулу күчтүү чабуулчу, Кыргызстан курама командасынын оюнчусу Белек Мукаев бул жолу албетте өзүнүн колунан келгенин жасады, бирок күчтүү деш керек. Азыр болсо кайрадан эле Арсакул Табышев улакты эңип алган. Жана эсеп 2-0 урматтуу мекендештер. Ишенимдүү түрдө азыр Арсакул Табышев өз командасын алдыга алып чыкты. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай көз ачып жумганча эсеп 2-0 айланды. Жана Астаркул Табышевдин жасаган чабуулу байкасаңыздар, буга чейинки чабуулга караганда дагы күчтүү мүнөздө жүрдү. Демек азыр эми кийинки иш аракеттерин чогуу байкайбыз. Демек азыр иш аракеттери уланууда. Дагы да болсо баштапкы чекитке жайгаштырылган улакка өздөрүнүн аракетин улайт. Нуржан Мелисбек уулу менимче улакты такымга бекем кысып алган. Андан ары Нуржан жерде жана атаандаштары
толық қорғанғандығына байланыштуу байқасаңыздар өтө бир чоң башаламандык жаралууда. Албетте кийинки улакты өткөргүсү келбейт Достук командасы. Алар мына кийинки экинчи чабуулду өткөрүп жибергендиги таң калыштуу болду. Баштапкы чекитке жайгаштырылган улакты жаш оюнчулардын бири Астаркул Илипаров ыргытып койду. Ага чейин ошол эле Нуржан Мелисбек уулу өлкөдөгү номер 1 улакчылардын катарына кирет. Чындыгында оюнун байкап көрсөңүздөр, салымдар боюнча бүгүнкү беттеште биз албетте Манас Ниязовду, Нуржан Мелисбек уулу, Анарбек Сейитбек уулу сыяктуу оюнчуларды бир катарга жайгаштыра алабыз. Ошондуктан улам кимиси кандай оюн жүргүзөт, чогуу байкайлы. Достук командасы чындыгында түзүлгөнүнө дээрлик 6 жылдын жүзү болгондугун байкоодобуз. Азыр эми чогуу байкап көрөлү, кийинки чабуулдары ишке ашабы жокпу. Борбордук жекеме-жекеге жайгаштырылган иш аракеттен кийин дагы да болсо окуя уланып жатат. Бүгүн бирлигечи нерсе мына ошол түз эфирден көрүп жаткан көрөрмандар болсо айтып өтөлү, бул беттешти көрүүгө миңдеген көрөрмандар Акулат майданына чогулган. Ошондуктан улам дээрлик атмосфера чыңалуу өтө жогорку деңгээлде. Ал учурда биринчи таймдын 12 минутасы жүрүп барууда. Жана улак менен Дастан Сагынбек уулу болду. Аутка чыгып кеткендигине байланыштуу азыр жекеме-жеке көрүнүшү орун алат. Жана жекеме-жекеден кимиси ийгиликтүү болот, чогуу байкайбыз. Жекеме-жеке жана борбордук бөлүктө азыр кайрадан эле жогоруда биз белгилеп өткөн оюнчулардын бири Адилет таланттуу Геркулес менен кирген жана жекеме-жекенин натыйжасында азыр кайрадан эле ынтымак оюнчулары ийгиликтүү болгондой. Улак жерде. Ооба, алгач алар илип барып сыртка чыгарууга аракетин жасады, бирок жерде Достуктан азыр ылды эңкейип эңгүү аракетин көрдү. Бауыр Султанбеков бирок ишке ашкан эмес. Ошол замат Нуржан Мелисбек уулу такымына бекем улакты алгандыгын байкоодобуз, бирок сүрмө топ өзүнүн тапшырмасын жакшы аткарды. Бул жолкусунда Ташы Майлыбашев менен анын ашыл көмөктөшү Бауыр Султанбеков болгондугун белгилей кетебиз. Өзгөчө бир кысымга алып атаандашын сыртка четтетүүгө жетише алды. Демек, мына ушундай аракет менен бир гана командалык оюн менен атаандаштарды токтотуу мүмкүн экендигин азыр Достук командасы дагы түшүнүүдө. Эки улак мына эми салынып калгандыгы азыр балким эч нерсени чечпейттир. Бирок убакыт өтө бере турган болсо, ал кандайдыр бир үстөмдүккө же болбосо жакшы мүмкүнчүлүккө айланат. Ошондуктан улам Достук өздөрүнүн азыр чабуулуна шашып көрөт. Жекеме-жеке көрүнүшү Достуктан Султан Русланов талисманды минип чыккан. Талисман белгилүү аргымактардын бири. Жекеме-жекедеги жана Ахиллес менен Урмат Раушан уулу борбордук бөлүккө киргендигин көрөбүз. Негизи жекеме-жекеде бирге бир чыгууда аргымак канчалык күчтүү болсо, ал албетте чабандеске улакчыга жакшы жол түзүп берет. Бүтүп каалаган убакта эң алууга шарт түзүп бериши мүмкүн. Ал эми аты бир аз мына атаандаштыктан алсызыраак болгон команда көбүнчө амал көйлүктү издеп келет. Илер замат атаандашы капталынан чыгып жулуп кетүүнүн айласын издеп келет. Азыр ошондой оюнду жүргүзүүгө Султан Русланов даяр. Урмат эч кайда шашпай оюн жүргүзүүдө, эмнегедир буга чейинки Бакубат Талас жана Төш Булак командаларына каршы болгон беттеште дагы Урмат тараптан ушундай эле оюнду көрө алганбыз. Анын эңүүлөрү эми 100% болбосо дагы жакшы. Жана Ахиллестин азыр үстөмдүгүн, кандайдыр бир артыкчылыгын колдоно алабы жокпу, чогуу көрөлү. Ал эми Султан Русланов атаандашынын эң алысын күткөн, бирок 1 минутта соңуна келип жетти. Жана Достуктан бул жолкусунда дагы бир тажрыйбалуу оюнчу Айбек Темирбаев Көкбет менен кирип келди. Көкбет менен биз азыр Геркулестин таймашын көрүүбүз. Адилет таланттуу борбордук бөлүктө жана Адилет таланттуу азыр улакты көтөрдү, бирок такымына менимче ишенимдүү түрдө баса элек. Атаандаштары дароо эле кысымга алып жаткандыгын байкоодобуз. Бир эмес эки оюнчу жабышты. Ошол замат мына эми
Аутты көздөй бұл командалар жөнөп бара жатқан мезгілі жана мына эми Адилет таланттуулу жерге жыгылгандыгын көрөбүз. Башкы калыс ышкырыгын жаңыртууда. Кайсы бир оюнчуну жазамамга жөнөтөбү? Жок. Башкы калыстын чечимин азыр күтөлү расмий түрдө. Андан кийин чогуу байкайбыз. Сол алдынан чыгып сүздүргөндүгүнө байланыштуу достук оюнчусу жазамамга жөнөтүлдү. Жодар Жолчу уулу 2 мүнөткө оюндан четтетилди. Жана оюн ушул эле жерде уланат. Азырынча эсеп сандары 2-0. Ишенимдүү түрдө ынтымак командасы алдыда келе жаткан чагы жана кайрадан Амадор менен кечиресиздер бул иретте чындыгында ынтымак командасынын лидер оюнчуларынын бири болгон Нуржан Мелисбек уулу эсеп сандарын дагы бир улакка салымга өзгөрттү. 3-0 азыр эмнегедир достук командасы өздөрүнүн мыкты оюнун дагы да болсо таба албай жаткан чагы. Ал эми Нуржан Мелисбек уулу бул беттештеги экинчи салымын жаратты. Кайрадан эле уюштурулган чабуул натыйжасында Нуржан Мелисбек уулунун бүгүн жылдызы дагы бир рет жанып жаткандай. Бирок ошентсе дагы бул беттештин башталышы, андыктан шашпай турабыз. Жеңишти алдын ала ынтымакка берүү дагы туура эмес. Алдыда 2 тайм убакыт бар. 20 мүнөткө созулган 2 тайм бар. Чындыгында мына ошол алдыңкы мүнөттөрдө балким достук оюнду кайтарып келиши мүмкүн. Себеби буга чейинки жылдарда деле достук командасы алдыга чыгып, бирок кийин ынтымак командасы жетип келип утуп алган учурлар кездешкен. Демек, мындай күчтүү командалар ойногондо баарын күтүүгө болот. Азыр болсо улакта достук оюнчулар эңүүдө жерден, бирок Нуржан Мелисбек уулу дароо атаандашына жармашып, мынакей аны тартып алууга бүт аракетин көрүп жаткан чагы. Жыйынтыгында улак жерге түшүп калды. Мынакей көрүп турасыздар. Азырынча кайрадан ынтымак оюнчусу Арсакул Табышев улакты алып жаткандыгын байкоодобуз. Эмне болду? Улак кайрадан жерде. Жоон бир топтун ортосунда чоң талашка түшүп жаткан улак. Жана калыс кайрадан ышкырыгын жаңыртты. Эмне үчүн ышкырды бул ирет? Жекеме-жеке. Демек, кайрадан талаанын ортоңку бөлүгүндө жекеме-жеке чыгууга ортоктош болот экенбиз. Ынтымак командасынын оюнчуларынан бул ирет Атлет Талант уулу ашыгып ортого чыгууга шашылып турган учуру. Жок, бул Аудасбек. Аудасбек болгон экен. Ортодо ынтымак командасынан ага каршы Айбек Темирбаев. Аудасбек кайрадан улакты алды. Геркулестин мыктылыгы Аудасбекке албетте өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүн түзүп берди. Азыр Аудасбек мыктылап баскандан кийин өзү чабуулга барышы күтүлөт. Азырынча мына уландуу түрдө Аудасбек өзүнүн мыкты оюнун көрсөтүп жаткан чагы жана чабуул кайрадан ынтымак командасы тарабынан уюштурулушу мүмкүн. Азырынча биз достук командасынын коргоочуларын дагы мыкты оюнчуларын дагы көрө албай келебиз. Жана эсеп 4-0, урматтуу мекендештер, эсеп 4-0. Эмне болду? Биз баягы достукту бүгүн көрө албай жаткан чагыбыз. İçine vurulup kaldı. Aldasbek ve Taylan'ın kırına 4-0. bu vakti Irgıtkan'da yetişti. Bu 18. minuta bitip 19. minuta bitken vakit bolçu. İçine Биринчи таймдын бүтөрүнө мынакей 4 мүнөттө гана, 1 мүнөттө гана убакыт калды. Урматтуу көрүүчүлөр, ортодогу айырма 4 улак, 4 салым. Азырынча ишенимдүү түрдө алдыда келе жаткан чагы. Мынакей оюн уланат, урматтуу көкбөргө ормандары. Азыр эми достук командасынын оюнчулары бир улакты салып алууга аракеттенет. Кайрадан Манас Ниязов бул ирет.
Манас Ниязов улақты алды, жана сүрмө топ сыртқа чыгарып жіберді бұл рет Манас Ниязовты. Эмнегедир азыр Достук командасынын аттары менен кошо оюнчуларынын дагы эс ой түшкөндөй. Биринчи тайм бүттү. Азырынча эсеп сандары 4-0. Ынтымак командасы ишенимдүү түрдө алдыда келе жаткан учуру. Нуржан Мелисбек уулу Арсакул Табышевтер ушундай салымдарды жаратууга жетишти. Биринчи тайм соңуна чыгып барууда. Экинчи бөлүмдүн оюнчусу Аутка. Дагы бир рет саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эле Ынтымак жана ошондой эле Достук командаларынын ортосундагы беттештик көрүүгө чакырабыз. Биринчи тайм 4-0 эсебинде Ынтымактын пайдасында жыйынтыгына келип жеткен. Жана ыргытууларды, салымдарды Нуржан Мелисбек уулу, ошол эле Астаркол Табышев, андан сырткары биз жогоруда белгилеп өткөн оюнчулардын бири салгандыгын айта кетишибиз керек. Тактап айтсак, 5-катар санында ойногон Аудасбек Мырзабек уулу. Экинчи бөлүк башталды, тайгазандар алмашты. Жекеме-жекеге чыгууга бирден оюнчу борбордук бөлүккө кирип келүүдө. Аудасбек Мырзабек уулу кайрадан эле Геркулес менен жана ага атаандашы каршы оюн жүргүзөт. Бул жолкусунда Достуктун курамындагы Белек Мукаев киргендигин байкоодобуз. Демек, бул жолкусунда кандай иш-аракеттерге бара алат, чогуу байкап көрөбүз. Эки тараптын жекеме-жекелери боюнча статистиканы айта турган болсок, биринчи таймдын алкагында Ынтымак командасы ийгиликтүү болду чынында. Азыр эми эч байкасаңыздар, эч кыйналбастан такымга баскан жана наразы болгондор барбы? Чогуу байкап көрөлү. Аттын секирип Азыр эми коркунучтуу абал жекеме көрүнүшү орун алып жатат. Борбордук бөлүктө бирден оюнчу бар. Биз буга чейин эле белгилеп өткөн Аудасбек абал жаратып жана чогуу байкап көрөлү. Эми Аудасбек эң эрмалда атаандашы жакшы эле тоскоолдук кылды. Анын натыйжасында өзүңүздөр көргөндөй мына эми иш-аракеттерге баралау чогуу байкап көрөлү. Аудасбек Мырзабек уулу Геркулес менен. Ал эми атаандашы аны аңдып турган кези Белек Мукаев Титан менен борбордук бөлүктө. Белек Мукаевдин ырмагы азыр байкасаңыздар кандайдыр бир башка ыкманы ойлоп табуудабы. Бирок ал эң алганга жардам бербейт. Башкачараак ыкманы дагы издеп көрүш керекпи? Ахиллес менен Урмат Раушан уулу кирип келди борбордук бөлүккө. Жана Айбек Темирбаев көк бет менен борбордук бөлүктө. Жекеме-жекеде кайрадан эле Урмат Раушан уулу эңүүдө. Тайгазан алмашып азыр эми оң тараптуу көздөй чабуулга Ынтымак командасы барат. Урмат Раушан уулу өздөрүнүн тайгазанын айланып азыр узун чабуулга чыгып бара жаткан кезде Ахиллес менен кача алабы жокпу? 3 оюнчу тең артка келип жеткен. Жана атаандашын 3 тарабынан атаандаштары тактап айтсак Ынтымак оюнчусунун каршылаштары курчап калгандыгын көрө алдык. Ошол эле мезгилде өткөрүп берүү жасалган. Анын натыйжасында Урмат Раушан уулу жок, өткөрүп берүүнү жасай элек. Өзүнүн такымында улакты дагы да болсо кармап турган кези жана аутка чыгып кетти. Улакты ауттан өткөндөн кийин, тактап айтсак, чейинден өткөндөн кийин таштаган. Ошого байланыштуу өзүңүздөр көргөндөй жекеме-жеке көрүнүшү уланат. Биринчи таймда чындыгында Достук өз оюнун издеп таба алган жокпу. Дароо катары менен 4 улакты салдырып койду. Ал эми беттешти сактап калуу үчүн кийинки ушул тайм, 3-чү тайм жетиштүү деген дагы суроо жаралып турат. Менимче көрөрмандар күтүп турат болуш керек алгачкы салымды. Алардын азырынча 100% кандайдыр бир чабуулдары орун ала элек. Балким чабуулга чыгууга болгон башкы жол бул жекеме-жекени жеңүүдүр. Ошондуктан улам Айбек Темирбаевке
жоопкерчилиги үйлөт. Азыр эми кезектеги жеке көрүнүшү Аудасбек Мырзабек уулу Айтору жок, албетте Аудасбек Мырзабек уулу борбордук бөлүктө азыр Геркулес менен ат салышып турат. Атаандашы Айбек Темирбаев жакшы эле атаандаштын такымында турган улакты тартып алууга аракетин көрдү. Жана ошол замат талаш өтө активдүү түрдө жүрдү. Буга чейин дагы биринчи таймда дал ушундай эле көрүнүш орун алган эсиңиздерде болсо. Азыр Айбек Темирбаев атаандашынан жуп алабы? Жада калса Аудасбектин буту кайрылып бара жаткандай. Бул албетте эрегишке кандайдыр бир деңгээлде да окшошуп турат өзүңүздөр көргөндөй. Жана ортодо бул эки оюнчу бир мүнөттөй убакытты соңуна чыгарса, ордуна башка командалаштары кирип келиши керек, бирок чийинден тараптар чыгышты. Ушундай кызыктуу бир мүнөздө өтүп жаткан бетте шуланууда. Эсеп сандары дагы да болсо 4-0. Азырынча ишенимдүү түрдө ынтымак командасы алдыда келүүдө. Жоодар Жолчу уулу Достук командасынан улакты талашууда. Жана Жоодар Жолчу уулу азыр анын алдында, ээринин кашында такымга басууга жетишпейби. Себеби өз учурунда каршылаштары дагы үлгүрүп, мынакей өз учурунда жакшы бир коргонууну көрсөтүп жаткан чагы. Талаштын жыйынтыгы эмне менен соңуна келет байкай туралы. Азырынча ынтымак командасынын оюнчулары дагы өздөрүнүн мыктылыгын уландуу түрдө көрсөтүп жаткан учуру. Алардын коргонуу бөлүгү азырынча барын тең идеалдуу деп айтпайм, бирок жогорку деңгээлде, мыкты деңгээлде жасап жаткан учуру. Азыр улак кайрадан чоң талашта жана акырындап аны тартып алууга Достук командасынын оюнчусунда мүмкүнчүлүк бардай, бирок бул ирет оюнчулар сыртка чыгып кетишти. Аут. Дагы бир жолу жекеме-жеке чыгуу өрөөлү катталат. Азырынча жекеме-жеке чыгууда ынтымак командасынын оюнчулары атаандаштарына таптакыр мүмкүнчүлүк бербестен ойноп жаткан чагы. Мынакей биринчи бөлүктө кесиптешим айтып өткөндөй чындыгында чоң бир эки команданын ортосундагы кыл чайнашка ортоктош болгон жокпуз. Өздөрүнүн оюнун мыкты деңгээлде ынтымак командасы көрсөттү дагы, 4 улакты салып койду. Эми болсо кезектеги жекеме-жеке бул ирет кайрадан эле Аудасбек ал Геркулестен минип чыккан болсо, ага каршы Манас Ниязов бойка менен Манас Ниязов улакты алууга аракеттенди, бирок алыс болуп калды. Геркулес албетте бойканы таптакыр жолотпойт ортого. Геркулестин мыктылыгын баарыңыздар жакшы билесиздер. Ал эми Мырзабек уулу Аудасбек азыр аракеттенүүдө. Бирок Манас Ниязов дагы абалды карап, кайсыл жерде Аудасбек бир аз тең салмактуулукту жоготсо, ошол жерден барып пайдаланып калуунун жолун издеп жаткан учуру. Ал эми ортого түшкөн мынакей Геркулес чындыгында атына заты жарашкандай абдан бир күчтүү ат экендигин көрдүк. Грек мифологиясынан алынган ат, албетте Геркулес деген бул каарман өтө күчтүү каармандардын бири. Азыр болсо эми ортодогу оюнчулар алмашат. Бул ирет мынакей 7 номердеги оюнчу Достук командасынан чыккан болсо, ага каршы 10-чу катар санындагы Урмат Раушан уулу Султан Русланов. Ал 7-чи мына ошол Достук командасынын намысын коргоп жаткан чагы. Жана Ахлес бир аз гана буйдалып кетти эле. Султан жерден улакты эңип алууга жетишти. Андан ары мүмкүнчүлүк болобу? Азырынча мүмкүнчүлүк боло элек. Манас Ниязов абалды караштырып жаткан чагы. Жок, Манас Ниязов эмес, Кыяс Ниязов болгон. Азыр болсо оюндун курч бир мүнөзү ушул жерде көрүнүүдө баарыбызга. Аттарды аябастан эле оюнчулар бири-бирине салдырып, өтө бир укмуш оюнду көрсөтүп жаткан чагы. Жана кайрадан сүрмө топ улакты сыртка чыгарып жиберүүгө жакындап барган. Жана аны кийин биринчи эңип алат. Азырынча бизге белгисиз нерсе. Улак дагы да болсо жерде. Улак жерде. Бун эмнегедир биз али Манас Ниязовдун эң бир мыкты аракеттерин көрө элекпиз. Балким анын командалаштары жакшы жардам бере албай жаткандыр.
балким аты жакшы жардам бере албай жаткандыр, балким өзүнүн спорттук формасы калуунда эмес чыгар. Айтор Манас Ниязовдун азырынча кандайдыр бир мыкты аракетин байкай элек. Мисалы эми ынтымак командасынын чабуулчулары Арсакул Табышев, Нуржан Мелисбек уулу өз сөздөрүн айтып, командасына тийиштүү керектүү болгон упайда алып келип бергендигин дагы көрдүк. Кезектеги жекеме-жеке Айбек Темирбаев жана Урмат Раушан уулунун ортосунда болот. Көкбет менен Ахиллес. Азыр Ахиллестин ээси мынакей Урмат Раушан уулу улакты алууда, бирок Ахиллес өзү тебелип алгандай. Натыйжада чоң талаш бул жерде токтогон жок. Азыр таптакыр Ахиллес Көкбетти ойнотпой жаткан учуру. Буга чейин жекеме-жеке чыгууда ошол Достук командасынан мыкты аттардын бири Атаман болчу, бирок Атаман азыр Достук командасына жардамга келе албайт. Жана Айбек Темирбаев саамга буйдалып кетти эле. Натыйжада ынтымак командасы эсеп сандарын дагы бир жолу өзгөртүп коюуга жакын барды. Азыр улакты ыргытуу мүмкүн болгон жок. Ооба, толугу менен байкасаңыздар, акыркы менимче 5 мүнөт мына ошол Достук командасынын тайгазанынын жанындагы айланпада өттү. Жекеме-жекеде жана жекеме-жеке күрөштөрүндө бүгүн толугу менен ынтымак командасы күчтүү болууда. Алардын аргымактары жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй эле Геркулес жана Ахиллес чындыгында өтө күчтүү аргымактардан. Кыргызстандагы улуттук курама командада биздин намысыбызды, өлкөнүн намысын коргоп жүргөн аргымак Ахиллес. Андыктан ага каршы туруу азыр Көкбеттин колунан анчалык келбей жаткандай. Бирок оюнчулар жол издөөдө. Достук оюнчулары жөн турган жок. Аттарыбыз анчалык күчтүү эмес деп колун башын жерге салып калган жок. Алар өзүңүздөр көргөндөй амалкөйлүк менен кандайдыр бир жолдорду издеп оюн жүргүзүүдө. Бул дагы өзгөчө чеберчиликти талап кылат. Айбек Темирбаев ылдыйенкей азыр Аудасбекке каршы болгон күрөштө улакты көтөрүүдө. Анын натыйжасында өздөрүнүн тайгазанына жакын жерде ойун алып барып жатат. Тага чып чабышып Сейитбек Анарбек уулу дагы оюн жүргүздү. Сүрмө топ өзүнүн тапшырмасын аткарды жана атаандаштарын сыртка сүрүп чыгарган. Ар бир аут, ар бир мындай тыныгуу азыр ынтымактын пайдасында. Негизи 20 мүнөттүк убакыт бир караганда көп сезилиши мүмкүн. Бирок мына ушул упай керек болуп турган учурда кандай өтүп кеткендиги билинбей калат. Ошондуктан улам Достук командасы үчүн, көрмандар үчүн азыр убакыт өтө тез өтүп жаткандыгы түшүнүктүү. Экинчи таймдын бүтөрүнө анын үстүнө 3 гана, тактап айтсак 8 гана мүнөт бар. Ошондуктан улам бул команда азыр шарыш керек. Жок дегенде эсепти кыскартуу алардын башкы тапшырмасы. Ал эми ынтымак бул эсепти сактап деле 3-чү таймга чыга берүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан улам алардын тактикасы азыр же чабуулга баруу, же болбосо жекеме-жекелерди көбүрөөк уюштуруу болуп эсептелинет. Жана Аудасбек борбордук бөлүктө Аудасбек Мырзабек уулу Геркулес менен анын атаандашы Айбек Темирбаев. Айбек Темирбаев өтө тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Көкбет азыр бирге бир тиреше албай жатса дагы Аудасбек атаандашынын атынын жалынан ылдыйенкей улак аракетин көрүп жатат. Бирок такымга басылып калынган улакты тартып алуу өтө татаал. Ошондуктан улам азыр Айбек Темирбаевди менимче күнөөлөө же болбосо анын аракетин баалабай коюу дагы мүмкүн эмес. Ошондуктан улам чогуу байкап туралы. Аудасбек такымына бекем алды. Бирок чабуулга чыга элек. Акыркы 5 мүнөттө жалаң гана жекелерди көрүүбүз. Жана аты менен азыр жакшы аракет кылып отуруп, Достук оюнчусу жерге түшүргөн улакты жана жерден эңип алуу боюнча күрөш жүрөт азыр. Ошол эле Чубак Нурманбет уулу жүргөндүгүн көрүүбүз. Андан сырткары Достук командасынан Жолдар Жолчу уулу дагы оюн жүргүзүп жүрөт азыр. Демек ылдыйенкеев азыр Достуктан кайсы бир оюнчу Манас Ниязов артынан өткөрүп өзүнүн такымына азыр кыса албаса дагы улакты капталынан кармап алдыга бара жаткан кезде, бирок атаандаштарынын бардыгы келип тосууга жетишип калышты. Бирок ошентсе дагы эки оюнчу бири-бирин азыр жетелеп
Тайгазанды көздөй бет алмак, бирок тала чегинен чыгып кеткендигине байланыштуу. Эми ынтымактын Тайгазанына жакын жердеги айлампада жекеме-жеке көрүнүш орун алат. Бул жерде достукта мүмкүнчүлүк бар. Алар эң ола турган болсо, Тайгазанга ыргытууга мүмкүнчүлүк жер алышы толук ыктымал. Анткени энген оюнчу, улакты такымга баскан оюнчу айлампадан суурулуп чыгып ыргытууга жакшы bir авал түзө алат. Жекеме-жеке көрүнүшүндө азыр эми иш аракетти кайрадан көрөбүз. Урмат Раушан уулу Ахиллес менен салттуу түрдө эле жана ошондой эле Айбек Темирбаев ага каршы чыккандыгын байкоодобуз. Экинчи таймда деле үстөмдүк азыр ынтымак командасы тарапта, ачыгын айтканда. Ал эми достук дагы да болсо өздөрүнүн оюнун издөө менен алек. Эми ар бир оюн бири-бирине окшошпойт. Буга чейинки оюндарда балким ынтымак бакубат талас менен ойноп, бир аз көбүрөөк же болбосо жакшыраак деңгээлде машыккандыр. Ал эми Үкжал менен Четиндин деңгээли анчалык болбогондугуна байланыштуу. Достук бир аз бошоп калышы мүмкүн болду. Азыр эми Урмат Раушан уулу азыр суурулуп чабуулга качып кете алган жок. Жана сүрмө топ өз тапшырмасын аткарды. Жанамаке улак жерге түшүп калган учуру азыр достук оюнчусу улакты жакшы эле алайын деген болчу, бирок бул ирет ага мүмкүнчүлүктү бербестен тескерисинче Сейитбек Анарбек уулу мына улак менен Сейитбек Анарбек уулу азыр жүрүштү өзүнүн өнөктөшү Нуржан Мелисбек уулуна өткөрүп бериши мүмкүн. Жок, Сейитбек Анарбек уулу өзү бара жатат. Байкасаңыздар, абдан бир кооптуучулардын бири жана Сейитбек Анарбек уулу. Ой-ой-ой. Улак али түшө элек, бирок Нуржан Мелисбек уулу өз учурунда улакка жетип барган оюнчу, улакты алып бир эле демде ыргытып салууга аракеттенди эле, бирок бул ирет достук оюнчулары жетишип калды. Бирок анткени менен достук оюнчуларынын коргонуусунда дагы да болсо катачылыктар жок эмес. Мисалы, жөнөкөй жерден азыр Сейитбек Анарбек уулу ачык жалгыз өзү чабуулду уюштурууга мүмкүнчүлүк алып калды. Андай мүмкүнчүлүк негизинен достук сыяктуу командалардан берилбеши керек. Азыр эми келиңиздер, жекеме-жеке чыгуу Султан Русланов ага каршы ортодо Геркулести минип алган бул 3 номердеги оюнчу таланттуу уулу Накей улакты эми өз карамагына алуунун аракетин көрүүдө. Ынтымак командасынан 3, ал эми атаандаштарынан Адлет Таграгы Султан, ал 7-чи катар сан менен ойноп жаткан чагы Накей жекеме-жеке чыгууда өтө күчтүү оюнду көрсөтүшүүдө. Азырынча Геркулес өзүнүн мыктылыгын көрсөттү жана азыр Геркулес менен чабуул өнүгүшү мүмкүн. Байкай туралы, жакшы бир абал пайда болуп бара жаткандай. Жок, аут боло элек али. Дагы да болсо күрөш ушул талаанын четинде жүрүүдө. Улак кимде экендиги даана белгисиз. Бирок ортодо чоң талашка түшүп жаткан чагы. Мынакей ынтымак оюнчуларында калды. Улак дагы да болсо бири-бирине өткөрүп беришип, мына азыр 2-чи номердеги Дастан солда кумга басып азыр өтө бир жакшы чабуулду уюштурат. Дастан абалды көрдү. Өз учурунда коргонуу бөлүгүндө азырынча достук командасынын оюнчулары караштырып жаткан чагы абалды, бирок оңой эле өтүп кетти. Карасаңыздар, оңой эле өтүп кетти. Коргонууда өтө чоң катачылыктар болууда азыр достук командасында. Тек гана коргонууда эмес, сары кийимчендердин чабуулдары деле кыйраган жок, чынын айтыш керек. Жана ынтымак командасы эсеп сандарын 5-0 жеткирсе, анда беттеш ушул жерден бүтүп калышы мүмкүн. Улак азыр жерде. Ынтымак командасынын оюнчулары кайрадан аны эңип алууга аракеттенүүдө. Азыр достук оюнчулары жада калса бир дагы улакты салай элек. Биринчи таймдагы 3 улак менен Таграгы 4 улак менен биз оюнду уланды түрдө көрүүдөбүз. Абдан бир ишенимдүү беттешти көрсөтүүдө ынтымак командасынын көкпөрүүчүлөрү.
Улақты азыр ортого негизинен достук оюнчулар алып келиш керек болчу. Негедир достук оюнчуларынын бул беттеште ойногонго деле кайсы бир деңгээлде баягы каалоосу жоктой. Себеби алар убакыт кетип жатканын деле жөн эле көз жумуп коюп жаткандай, убакыттын кеткени аларга баары бир сыяктуу көрүнүүдө. Азыр Ахилес менен Урмат Раушан уулу улакты жерден эңип алууда. Жана Урмат Раушан уулу улакты такымга басып алды. Эми кезектеги чабуул болот, бирок убакыт жетет. 30 секундадан аз гана убакыт калды. Айбек Темирбаев жок, чамамда бул ирет мүмкүнчүлүк берген жок. Сүрмө топ акырындап аутка чыгарып жиберчүдөй. Жок, улак түшүп калган. Жерден ким эңип алат азыр? Улак жерде. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Бүттү, экинчи таймдагы жыйынтыкталды. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, достук жана ынтымак командаларынын ортосундагы 3-чү таймга келип жеттик. Буга чейинки 2 тайм боюнча сөз кылсак, биринчи таймда эле 4-0 эсеби катталган. Жана ынтымак алдыга чыгып кете алган ишенимдүү түрдө. Ал эми экинчи бөлүктө биз салым көрө алган жокпуз бир дагы тараптан. Жана 3-чү тайм 20 мүнөттүктө атаандаштары, ынтымактын атаандаштары достук жетишеби. Ортодогу упай айырмачылыктарын кыскартып, жана көрмандарга кандайдыр бир ишенимди берүүгө жетишеби, ошол суроо менен баштайлы. Ал эми ынтымак буга чейин кандай ойноп жаткан болсо, ошондой эле түрдө ойносо, алар менимче жеңишке жетише алат. Эки тараптын тактикасы ушундай. Ошондуктан улам чогуу байкап турмакчыбыз азыр. Мына эми 6-чы катар санда ойногон Эрлан Төлөбеков оюн жүргүзүүдө. Биринчи болуп улакты жерден эңип кете алды. Жерден эңүү боюнча чындыгында ынтымак оюнчуларынын даярдыгы, алардын спорттук формасы мыкты экендигин байкоодобуз. Андыктан мындай күрөштөр көк бөрүдө өтө маанилүү. Ошондуктан улам аларды так аткарууга ар бир команда аракетин жасап келет. Ал учурда Нуржан Мелисбек уулу улак менен жана атаандаштарынын тайгазанына жакындап келген мезгили ыргытууга азырынча убакыт жок, бирок чимирилип артка кайрылган мезгилде атаандашы жакшы эле тоскоолдукту кылды. Жана Нуржан 5-чисин ыргытар мезгилде тоскоолдукту ошол замат менимче Жоодар Жолчу уулу острый менен барып көрсөткөн. Жана тайгазан түбүнө улак төшүп калгандыгын көрүүбүз. Эгер бир аз убакыт эйлинбесе, эңилбесе, анда жекеме-жеке көрүнүш орун алат. Нуржан ылдый кайрадан эңкейүүдө. Буга чейин эки улакты тайгазанга ыргыткан оюнчу бүгүнкү күндөгү мыкты чабуулчулук милдетин аткарууда. Жана сүрмө топ азыр ишин аткарып аутка чыга элек чейинге чейин ташталдыбы? Же болбосо калыстын ышкырыгы жаңырып калгандай. Ооба. Калыс ышкырыгын жаңыртты, жекеме-жеке көрүнүшү орун алат. Көбүнчө достук командасы азыр оюнда. Эч кандай жекеме-жеке эмес. Ошол оюн талаасында талашты жүргүзгөнгө аракетин жасашы зарыл. Анткени жекеме-жекеде убакыт чындыгында өтө тез өтөт, кемий берет, алардын мүмкүнчүлүгү азайгандан азая берет. Алардын тапшырмасы барган сайын аткарылгыс деген бир статуска айланып баратат. Андыктан алар ар бир мүнөттү баалап ойносо зарыл. Айбек Темирбаев борбордук бөлүктө Аудасбек Мырзабек уулуна каршы чыкты. Аудасбек бул жүрүшүндө Геркулесте минип чыккан. Геркулесте башында эсиңиздерде болсо Адилет Талантбек уулу минип дагы чыгып жатты. Буга чейинки оюндарда дагы ошондой болгон. Аудасбек дагы жекеме-жекеде эңе ала тургандыгын, өзүн көрсөтө ала тургандыгын менимче көрмандарга билдирди. Жана дагы да болсо азыр ылдый эңкейип Геркулес түзүп берген шартка жакшы эле жетише алды. Бирок такымга басуу бул албетте эңүүнүн эң акыркы этабы. Азырынча такымга баса элек Айбек Темирбаев толугу менен тоскоолдугун көрсөтүүдө. Достуктан көбүнчө Айбек Темирбаев борбордук бөлүккө чыгууда. Жада калса Манас Ниязов дагы буга чейин кирип көрдү бойка менен. Бирок ийгилик жылмайган жок. Ошондуктан улам кайрадан эле көк бет менен Айбек кирген. Мындай талаш азыр байкасаңыздар
жоқ дегенде эле 1 мүнөттөн акшыраак убакыт алып коет. Эгерде эле албетте эрежеге ылайык биринчи кирген оюнчулар алып чыкпай турган болсо чейинден сырткары. Аудасбек Мырзабек уулу такымга бекем басты жана эки тарабын азыр карап жатат. Негизи такымга басуу менен дароо эле чейинден чыкпайт оюнчулар. Алар андан кийинки чабуулдун өнүгүшүнө жол барбы, бош аймактар барбы, аны дагы байкайт. Андан кийин гана чабуулга аттанып көрөт. Азыр чейинден чыккандыгына байланыштуу калган командадагы оюнчулар дагы келишүүгө окуп калат. Өткөрүп берүү ишке ашырылабы, жокпу? Аудасбектин такымында дагы да болсо улак жана коргонууда эки гана оюнчу бар. 2-2 Аудасбек менен азыр дагы бир командалашы Сейитбек Анарбек уулу менимче ыргытууга жакшы эле келишти. Тайгазанга жакындап келген, бирок акыркы аракети менен Ташы Майлыбашев алай менен келип атаандаштарын жолун тосуп чыкты. Дагы да болсо Аудасбек ылдый түшүрбөстөн улакты такымында алып жүргөн мезгили жана Достук командасы дагы да болсо улакты тартып алуу менен убара. Азырынча алардын чабуул чын бир 100% жасалган иш-аракеттерин көрө элекпиз. Дагы да болсо азыр Ынтымак командасынын оюну өздөрү каалагандай бир таризде уланып жаткан чагы. Эми гана улакта азыр мынакей Достук командасынын оюнчусу алган экен, бирок дароо эле аны сүрмө топ сыртка чыгарып жибергенде жок анда эмес, оюн уланууда. Бирок ишенимсиз азыр Достук командасынын аракети ишенимсиз. Достук оюнчулары мурдагы жылкы былтыркы оюнун көрсөтө албай жаткан чагы. Бул эки команданын эң акыркы беттеши эсиңиздерде болсо былтыркы жылы Чолпон Ата шаарында өткөн 9 май күнү болуп, анда Достук командасы жеңип алган болчу. Андан бери мынакей биринчи жолу кезигишүүдө жана бул жолу Ынтымак командасы абдан бир жогорку деңгээлдеги оюнун көрсөтүп жаткан чагы. Урмат Раушан уулу азыр Ахиллес менен чыккан, ага каршы Месси менен Кыяс Ниязов байкай туралы. Албетте Урмат Раушан уулу бул жерде. Жок, бул Геркулес, урматтуу мекендештер. Аудасбек Мырзабек уулу чыккан Геркулес менен. Жок, таптакыр мүмкүн болбой жаткан учуру. Эми балким улакты эң кетмек. Бирок андай окуяга дагы биз жетишкен жокпуз, көрө албадык. Азыр эми улак чоң талашка түшүүдө. Чоң талашка түшүп жаткан учуру, урматтуу мекендештер. 4-чү орунга чейин жеткен Казарман командасы болду. Азыр мынакей Кыяс Ниязов жакшы эле жармашты эле, бирок Талас облустун командасы өздөрүнүн чабуулун дагы бир жолу ийгиликтүү жыйынтыктады. Эсеп 5-0 жана оюн бүттү, урматтуу мекендештер. Оюндун интригасы түгөндө бүттү. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эсепти 5-0 Ынтымак командасы айландырууда. Демек, ишенимдүү түрдө алардын жасалган дагы бир чабуулу ишке ашты. Командалык оюн, индивидуалдык оюн менен айкалышып, бул командада жакшы деңгээлде жүрүп жатат, аны баса белгилей кетели. Эми Достукта дагы да болсо убакыт бар, бир салымды ишке ашырууга менимче. Ооба, чындыгында да бир эле салымга болушу мүмкүн, аны дагы сала алса. Достук командасынын оюну бүгүн таптакыр көрүнгөн жок. Биз ушул Достук командасынын чабуулдарына дагы ортоктош боло алган жокпуз. Бардык бөлүктөрдө, бардык көрүнүштөрдө Ынтымак командасы атаандаштарынан мыкты болуп жатты. Мына азыр эсеп сандары 6-0 өзгөрүшү мүмкүн. Достук командасы Ынтымак менен болгон беттеште бир дагы жолу салымсыз кеткен эмес. Бул балким алардын ушул жыйынтыкталышы деп айтсак дагы болчудай. Жан Месбек бул эсеп сандарын 6-0 өзгөртүп салды. Жана ири эсеп катталууда. Жок. Менимче оюндун интригасы эчак эле бүткөн. Азыр эми Достук командасы бир улакты сала алабы же ага дагы жетишпей калабы?
жогорку лигада ойноп аткан Чынында Демек, кайталоодан көргөндөй эле Нуржан Мелисбек уулу атаандаштарынын арасынан суурулуп барып, 6-чы улакты ыргытты. Бүгүнкү беттештеги 3-чү салымы болду. Нуржан Мелисбек уулу албетте көптөн бери ушундай жогорку деңгээлде ойноп келе жаткан оюнчу. Ынтымак командасы бүгүн кез келген учурда улакты эңип алып жатты. Ал эми Достук командасынан Манас Ниязов аракеттенди, бирок Манас Ниязовты атаандаштары өтө жакшы көзөмөлдөштү дагы, таптакыр мүмкүнчүлүк берген жок. Манас Ниязов балким өзүнүн ушул жылдыздуу карьерасындагы эң жаман беттешин өткөрүп жаткан болушу дагы мүмкүн. Азыр Айбек Темирбаев улакты такымга басты. Оң такымга эми азыр сейрек кездешкен бир чабуулдардын алгачкысын көрүшүбүз мүмкүн. Себеби Достук командасы билбейм, биринчи таймдын башында бир чабуулга барды эле, андан бери чабуулга бара элек эле. Азыр Айбек Темирбаев, бирок аны деле эки тараптан көзөмөлдөп алган атаандаштары мүмкүнчүлүктү бербестен ага каршы татыктуу тоскоолукту көрсөтүп жаткан чагы. Достук командасынын оюнчулары чындыгында бүгүн эч ким эместей. Балким бир жолу кооптуу чабуул уюштурса дагы анда мүмкүнчүлүк бар деп айтмакпыз. Себеби кооптуу чабуул дагы болгон жок. Жакындай алган жок Тайгазанга. Мына ушундай. Бул жолкусу байкасаңыздар чабуул жакшы эле башталып келе жатып, андан кийин атаандаштардын коргонуусу менен жыйынтыкталды. Достук командасынын карамагында дагы 9,5 мүнөт убакыт бар. Алар бир салымга жетишеби, же болбосо жалпы калың журт күткөн чыныгы Эл Классико аталган көкбөрү мелдеше жалаң бир Тайгазанды көздөй жүргөн оюн менен жыйынтыкталабы, аны алдыңкы мүнөттөрдө көрөбүз. Жана тезирээк жайгаштырыш керек. Азыр жекеме-жеке үчүн Достук өздөрүнүн убактысын азыр кетирип жаткандай. Көмөктөшүү оюнчулар жардам деле берип койсо болмок. Эмнегедир мына жада калса ынтымактан Сейитбек Анарбек уулу барып көмөктөшкүсү келди. Жана жекеме-жеке күрөшү менен азыр бул беттеш уланат. Чөгөрөлү Айбек Темирбаев жана Урмат Раушан уулу Геркулес Көкбет аргымактары борбордук бөлүктө кайрадан эле жана калыстын ышкырыгы менен кайрадан бетме-бет жайгашып оюн жүргүзүүсү зарыл. Урмат Раушан уулу оюн жүргүзүп жатат. Жана канчалык ийгиликтүү болот чогуу байкап көрмөкчүбүз. Биринчи болуп бул эңкейди жана улакка чып эле жабышкандыгын көрсөңүздөр болот. Айбек Темирбаев бүгүн жалаң күрөштөрүн ушул атаандаштын атынын жалынан ашып барып тартып алуу аракети менен жүргүзүп жатканда, бирок анысы эч кандай менимче жакшы бир жыйынтыкты деле берген эмес. Андыктан башка тактиканы издеп көрсө болот беле. Достук командасынын башка оюнчулары деле бар. Ошол эле Манас Ниязов кирип көрдү. Бирок Манас чабуулчу болгондуктан улам борбордук бөлүктө анын аты анчалык болгон эмес. Азыр эми Урмат Раушан уулу өздөрүнүн Тайгазанынын түбүндө оюн жүргүзүүдө өткөрүп берүүнү жасагысы келди, бирок Дастан Сагынбек уулуга берген жок. Такымда кармап жүргөн оюнчу деле кимдин кандай позицияда тургандыгын ыңгайлуу абалдабы аны байкап андан кийин өткөрүп берүүнү жасайт. Анын үстүнө Урмат өтө тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Достук оюнчуларынын азыр коргонуудагы аракети эки оюнчу атаандашын ортого кысып алган. Анын натыйжасында тартып алалабы жокпу? Ылдый кайсы бир оюнчу кулап түштү. Бул Дастан Сагынбек уулу. Ал эми Манас Ниязов. Манас Ниязов өзүнүн Тайгазанынын түбүндө улакты алып, биринчи улакты салымга айландырды. Демек эсеп 6-1. Достук командасы ортодогу айырмачылыкты бир аз да болсо кыскартууга жетише алды. Эсеп 6-1. Демек мына биз жогоруда айткан Манастын алгачкы салымы. Манас Ниязов кызыгы урматтуу кесиптеш. Биринчи эле аракетинде такымга баспай салыш керек болчу. Бул ойлонуп калды, бул биздин Тайгазан эмес депчи. Тагыраак биздин Тайгазан го деп. Андан кийин өнөктөштөр айтты окшойт, андан кийин такымдан чыгарып салгандыгын көрдүк. Ооба, андай учурлар чындыгында көкбөрдө көздөшүп келет. Биз буга чейин да көрдүк. Ошол эле Соңкөл менен Кара Бура командаларынын оюнунда Соңкөл оюнчусу топ-туура өзгөчө кооз чабуулду жүргүзүп барып өзүнүн Тайгазанын ыргытып койгон. Ал мезгилде Достук командасында дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Жана аут бул жолкусунда такымга Султан Русланов улакты баскан.
Достық командасы өздерінің ойынын балким 3-ші таймның 14-ші минутында табудауы. Бирок бир топ эле кеч болуп калды чындыгында. Ондан кийин бир эмес 4 улак салса дагы жете албай калды. Бирок күйөрмандар үчүн дагы да болсо команданын калыбы, команданын формасы начар эмес экендигин азыр далилдеши керек. Бир улак менен далилдөө мүмкүн эместей. Анткени Достуктун күйөрмандары өтө талапты, сүйгөн күйөрмандар. Анткени акыркы жылдардагы 2013-жылы түзүлгөндөн бери Достук жакшы эле намдарды алды десек болот. Алгачкы ушул жетишкендигине 2017-жылы жетишкен президенттин кубогунда Мурас командасын жеңгендиги эсиңиздерде болсо керек. Андыктан Достук деле азыр кийинки жүрүштөрүн ишке ашыруунун айласын издеп жатат. 15-ші минутта жүрүп барууда жана учурда такымга басылып, андан ары Кыяз Ниязов өзүнүн аргымагы Месси менен алдыны көздөй. Чабуулга чыгып барууда Нуржан Мелисбек ул алдынан тосуп чыкты, бирок азырынча тоскоолдук кыла элек. Кыяз Ниязов өзү жалгыз, ошол эле мезгилде командалашып жардам бере алган жок. Андан сырткары алдынан чыккан Эрлан Төлөбеков тоскоолдук кыла алган жок. Ошол эле мезгилде ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок азыр Кыяз Ниязовдун колунан улак жерге түшүп кетти. Андан ары улантууга абал бар деги чекти. Ынтымак оюнчусу Марлис Койгелдиев атаандашынан улакты тартып кетти дагы. Азыр жаңы чабуулду уюштуруп бара жаткан мезгил, урматтуу телекөрүүчүлөр. Көбөр оюну чыныгы Кыргыздын эл классикосу эми кызыгына келип бараткандай. Достук командасы чындыгында кечигип калды окшойт. Ушундай оюнда эгерде биринчи таймдын башында көрсөткөндө, анда беттеш мындай эпизоддо жүрмөгөн эмес, мындай сценарийде жүрмөгөн эмес. Биз дагы командалардын бири-бирине дал келген, тең келген жаат ушул оюнун көрмөкпүз деп ойлойм. Себеби эсеп азыр өтө чоң, балким Ынтымак командасынын оюнчулары бир аз башты жерге салып койду, алдыга ишендүү чыгып кеткенден кийин алдагы болушу мүмкүн. Анткени менен Достук командасынын оюну эми бир аз жүрүшө баштагандай. Бирок кесиптешим айткандай өтө кеч. Айбек Темирбаев азыр көкбет менен эми тең келе турган атты табыш кыйын Ахиллеске, бирок көкбеттин деңгээлинен күчтүүрөөк ат кереги окшойт Достук командасына ушул жекеме-жеке чыгууда. Эми аны каяктан табат, качан табат эми белгисиз. Бирок эгерде Ынтымак ушундай эле өзүнүн гегемонун жүргүзө турган болсо, анда көкбөрү оюнча финалдагы жакынкы келечекте кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Андыктан жааттардын деңгээли бирдей болуп турганы биз үчүн өтө маанилүү нерсе. Азыр Урмат Раушан уулу Ахиллес менен таптакыр ортого Айбек Темирбаевди жолотпой ойноп жаткан чагы. Жана убакыт бүттү, 1 мүнөт. Кийинки оюнчулар ортого чыгышкан. Манас Ниязов Геркулеске каршы. Манас Ниязов албетте жерден эң алууда жаман эмес, бирок Геркулес анын бойкасын таптакыр жолотпойт. Азыр ортого жолотпойт. Анткени менен Манас Ниязов азыр жол издеп жаткан чагы. Ипподромго келген күйөрмандардын дагы көпчүлүгү дагы ушул Достук командасына колдоо көрсөтүп жаткандыгы көрүнүп турат. Бирок алардын деми өчүп калды. Эсеп 6-1 болгондон кийин. Окей. Бул 1 мүнөттүк дагы ушундайча жыйынтыкталат окшойт. Манас Ниязов болушунча аракетти көрүүдө. Бирок Ынтымак командасынын оюнчулары азыр эсепти ушул боюнча сактап калууга аракеттенип жаткандай. Жакшы, Ахиллес кайрадан ортодо. Эң бир кызыксыз көзүрмөмдөр орун алып жаткандай Достук командасынын күйөрмандары үчүн. Себеби азыр Ынтымак командасынын оюнчулары толугу менен коргонуп ойноп жаткан чагы. 1 мүнөттөн көбүрөөк убакыт бар, 1,5 мүнөт убакыт бар. Андан кийин жеңүүчү аныкталат. Жеңүүчү бул жылы кайрадан эле
ынтымақ командасы болды. Буга чейинки сезондорго салыштырмалуу бул жылкы беттеш финалдык оюн өтө чоң каршылаштыкта өткөн жок. Айрыкча ошол биринчи экинчи тайм ынтымақ командасынын чоң бир үстөмдүгүндө өткөндүгүн көрдүк. Азыр ортодо Бауыр Султанбеков Ахиллеске каршы ойногон, чыгып эле дароо Анарбек Сейитбек уулуна өткөрүп берди. Жана Анарбек Сейитбек уулу узартып чабуул жасайт. Жакшы бир айланып жүрүштү. Жогорку деңгээлде өнүп туруп бара жаткан бул Анарбек Сейитбек уулу. Жана 7-1 болобу? Анарбек Сейитбек уулу. Жана мынакей урматтуу мекендештер, өтө бир жакшы абал. Анарбек уулу Сейитбек эсеп сандарын өзгөртүп салды. Жок урматтуу мекендештер, улак түшкөн эмес. Өтө бир кыйын кырдаалда Достук командасынын коргоочулары калган учур. Жана бул рет Султан Русланов булакты алды. Жана сейрек кездешкен чабуулдардын бири азыр орун алат окшойт. Бирок убакыт бүттү, урматтуу мекендештер, убакыт бүттү. Ынтымақ командасы кайрадан чемпион. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, 2019-жылы Нооруз майрамына карата уюштурулган Көкбөрү беттештери жыйынтыгына келип жетти. Биз биринчи лиганын жана жогорку лиганын алкагындагы кызыктуу оюндарга күбө болдук. Финалдык беттеште мына ошол көк кийимчен ынтымак командасы Достуктан бир топ деңгээл айырмачылыгы менен күчтүүрөөк болуп чыкты. Чындыгында эсеп 6-1. Бүгүн бул команда жеңишке татыктуу оюнду көрсөтө алды. Ошол эле Нуржан Мелисбек уулун, Астаркул Табышевди бирлей өтсөк болот. Дастан Сагынбек уулу бул курамдагы оюнчулардын көбү күчтүүлүгүн көрсөтө алды. Ошол эле учурда Достук командасын биз салбет эсептен албайбыз. Бир жеңилүү менен эч качан башты жерге салып кала турган команда эмес. Алдыда тескерисинче мындан ары күчтөнүп келе турган болсо 9-май күнүнө карата, жеңиш күнүнө карата уюштурулган мелдеште менимче мындан 2 эсе же болбосо 3 эсе күчтүүрөөк Достук командасын көрөбүзбү? Бир гана чыныгы туруштук, чыныгы атаандаштык Көкбөргө кооздукту кошуп келген. Ошондуктан улам биз бардык командаларга ийгилик каалайлы. Таластын ынтымак командасы чемпион аталууда. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зыярат Эсенбай жана кесиптешим Нурсултан Турузбеков болдук. КТРК спорт каналы 14 марттан бери кызыктуу оюндарды алып берди.